Ушунча депутат эртеден бери жанагы Новосибирск, Турциядагы бизди даяр билет сатып алгандарды кайтаруу боюнча маселе койсок, өкмөт мына жыйындыгында келип жообу мындай. Бир сөз менен жооп бериңизчи, жана Тышкы иштер министринин өкүлү. Ким менен сүйлөштүңөр Россияда макул? Ким менен сүйлөштүңөр? Штабтан же авиакомпаниялардан кандай сүйлөшүү жүргүздүңөр мына ушунча күндөн бери? Жок, биз Россиянын элчиси менен сүйлөшүп атабыз, биздин элчилигибиз менен аркылуу сүйлөшүп атабыз да. Ал боюнча. Сиз азыр мага бир кагаз көрсөтө аласызбы? Ошол штабтын ошол учурууга, мына ССВнын учурууга уруксат бербейбиз деген кагазын азыр көрсөтө аласызбы анда? Жок, биз каршыбыз деген. Жооп барбы силерде азыр? Биз каршыбыз. Ушу билет сатып алгандан кийин силердин жарандарыңар аэропортуңардан уруксат бербей атат деп атат. Силер бир кагаз көрсөтүп койгулачы, жообун көрсөт. Биз макул эмеспиз, азыр алар учпай эле койсун деген бир жообун айтып койгулачы анда. Жок да, урматтуу Дастан Рысбекович, парламенттин абалы эмне үчүн элдин бардыгы бизди сындап атат? Анткени биз эми ушу коронавирус шартында кыйкырып өкүрбөй, сын такпай ушул депутаттар өкмөттү колдоп туралы дегенди булар түшүнбөй атпайбы? Азыр Кыргыз өкмөтүнүн эң мыкты иш билгилиги бул интернетте сөккөндөрдү камай алат булар. Ошол жагынан мыкты. А башка жагы болбой атпайбы? Мисалы ушул жооп жокчу. Республикалык штабтан сүйлөшүү болгон эмес буга чейин. Мына элчи менен мен азыр деле сүйлөштүм азыр. Ал менен маселе чечилбейт да андан. Силер кат жазып, чукул арада сүйлөшүш керек да. Анан мен бир жума деп ошон үчүн коюп атам. Эгерде биз бир ай деп койсок, булар бир ай жүрө берет. Ошол талапты бир жума дегенди, урматтуу Наталья Владимировна, өзгөртпөшүбүз керек биз. Ошол бир жума деген токтомго кирдиби, ошол боюнча калсын, урматтуу депутаттар. Ошого добуш берели баарыбыз. Рахмат.